87 адам окко учкан күн 7 апрель окуясына бүгүн 16 жыл толду. 2010 жылы бозгун президент Курманбек Бакиев тактан кулатылган. Бишкектин Ала Тоо аянтында 87 адам каза таап, 400дөн ашууну жаракат алган. Алардын 36сы кийинчерээк көз жумган. 7 апрель Кыргызстанда расмий түрдө апрель революциясынын күнү деп белгиленип келет. Аймактарда сел жүрүү коркунучу жаралды. Өлкөдө 8 апрелден 10 апрелге чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Мындан улам синоптиктер жаратылыш коюнуна чыкпай турууга чакырышат. Элвинанын күйөөсү 2 айга камалды. Бишкекте 6-кабаттан 2 баласы менен кулаган келиндин күйөөсү 4-июнга чейин камакка алынды. Шаардык сот билдиргендей, анын бөгөт чарасын Ленин райондук соту 6 апрелде карап, тергөө кызматынын өтүнүчүн канааттандырган. 4 апрелде Жалкиши районунда 6-кабаттан апасы менен кошо 2 баласы кулап кеткен. Эне жана ымыркай ошол күнү каза болуп, 4 жаштагы кызы жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Буга байланыштуу өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, маркум келиндин күйөөсү кармалган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жоокердин абалы туруктуу оор. Мамлекеттик чек ара кызматы Лейлек районунда жоокер Данияр Нурбеков жол кырсыгына кабылганын ырастады. Мекеме белгилегендей, окуя 4 апрелде аскерлер Ак Суу заставасынын Кайрагач заставасына бара жатышканда болгон. Алдын ала маалыматка караганда, тоолуу жолдо УАЗ пикап унасы катуу силкинип, жоокер унаадан кулап эсин жоготкон. Ошол эле күнү Оштон келген адистештирилген дарыгерлер шашылыш операция жасаган дейт мекеме. Чек ара кызматы жоокердин абалы туруктуу оор деп бааланып, ага бардык керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын белгиледи. Ошондой эле аны Бишкекке алып барууга ресурстар бар экенин, бирок медициналык көрсөткүчтөр боюнча абалы турукташканга чейин жеткирүүгө мүмкүн эместигин кошумчалады. Андан ары дарылоо жана консультация үчүн нейрохирург жөнөтүлүп, жоокердин абалына күнү-түнү көзөмөл уюштурулганы айтылды. Андан тышкары бардык жагдайларды аныктоо үчүн кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатканы кабарланды. УКМК кызматкеринин иши тергелип жатат. УКМК кызматкерине карата айтылган даттануулардан кийин анын аталган фактыларга тиешеси бар жогун текшерүү боюнча иш-чаралар өткөрүлдү. Бул тууралуу атайын кызмат билдирди. Маалыматка караганда, анын жыйынтыгында УКМК жетекчилиги бардык жагдайлар аныкталып, аскер прокуратурасы укуктук баа бергенге чейин УКМК кызматкерин кызматынан убактылуу четтетүү чечимин кабыл алды. Мунун алдында интернетте Аймер Мөмүрзакова аттуу жарандын кайрылуусу тараган. Анда ал УКМК кызматкерине даттанып, күйөөсүн бир нече жолу УКМКга чакырышып, ага кысым көрсөтүп, коркутуп, мүлкүн 3 тарапка каттатууга мажбурлаганын билдирген. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды.
бир сомдон 10 сомдон да болсо жардам бергиле. Аныч.